Ак Баатыр өзүнүн жеке Facebook баракчасынан коронавируска каршы өзгөчө рецепти менен бөлүштү. Бүгүнкү маанайым ушундай: каардуу демекчимин. Окуп көрүп калдым. Жана эле жаман жаңылыктардан. Жардамчыларым деле айтышты мага: "Шеф, абал күч" деп. 3 адамдан коронавирус табылыптыр да, Жалал-Абадтан Сузак деген жеринде. Ошон үчүн силерге өзгөчө акылдуу, пайдалуу витамин кеңешимди берейин деп чечтим. Биринчиден, бүгүндөн баштап элдерин баарыңар күчтүү болгула, аракет кылгыла. Мен ошого өзүмдүн рецептим жөнүндө бөлүшүп кетейин. Иммунитет көтөрүүчү, күчтүү болуучу жолдор, ар кандай оорулар жукпайт да ошондо. Анда эмесе менин 5 рецептим. Биринчиден, иммунитет дайым көтөргүлө. Күнүгө 3 маалдан 2ден чеснок жеп тургула. Анан кошумча көбүрөөк жашылча мөмө жемиштерди түрүү жеп тургула. Савис, чеснок, алма жана башкалар. Экинчиден, спорт менен машыгып 30 мүнөт ар кандай жеңил көнүгүүлөрдү кылгыла демекчимин. Отуруп отжимание, анан колду бийик көтөрүп ылдый түшүрүп деген сыяктуу дем алуу жолдорун тазартат. Үчүнчүдөн, бир жумада 3 жолу ач курсак эч нерсе жебестен 50 грамм таза арак же виски ичип тургула. Жан дүйнөнү тазартыш үчүн демекчимин. Төртүнчүдөн, муздак сууга душка түшүп чайканып тургула. Жан дүйнөнү сергитип дегендей 20 мүнөттөй демекчимин. Бешинчиден, көбүрөөк таза аба жутуп, үйдө кечке жата бербестен кара жумуш кылып, же алаксып, жөө басып тургула. Же тааныш дос, тууган болуп чогулганды такыр токтотуп тургула. Иши кылып, ар дайым ден соолукту багыттап, өзүңөрдү жеңил сезгендей болгула да, иммунитетти көтөрүп дегендей.